Қадырыңыздар жан болсын, қадырман елім. Азыркы учурда биз Сеул шаарында, Сеул мэриясынын алдында Кыргыз мамлекеттүүлүгүн эгемендүүлүктү майрамдап жатабыз. Ошого эле дал болуп калган бул жерде Сеул достук фестивалда өтүп жатат. Бул жерде биздин маданиятыбызды башка элдер менен бөлүшүп, Манас эпосунан бир аз кыскача эпизод айтып берели деп чечтик. Ошондой эле ушул жылы Саякбай Улуу Залкар Манасчыбыз Саякбай Каралаевдин 125 жылдыгы Кыргызстанда майрамдалып жатат. Ошодон улам Сеулда, Манаста жаңырсын. Анда эмесе сиздерге кыскача өзүндө. Бир күнү Манас түш көрөт, түшүндө кызык иш көрөт. Ай талада баратып, ачалбарс кылыч таптыр. Бир Манас кылычты белине бекем тагыптыр. Жолдо бара жатканда жанындагы кылычы жолборс болуп калганы, соңунан эрчип Манастын жолдош болуп алганы. Алаңгыча жолборсу ак туйгун болуп кубулдуп, абалап учсаң асманга, алып кара куш сүрү бар, кайра конуп колуна, кубанта турган түрү бар, кондурган бойдон колуна. Түшүнө Манас ойгонуп, жашыга жоруп ойлонуп, кабагы күндөй ачылып, калың журтун чакырып, ак боз менин алдырып, бабединге чалдырып, жүрдөйт көргөн түшүмдү, анда мындай ажыбай кеп баштады жайма жай. Мен жоруйун түшүңдү, оңдосун журтум мишиңди, колуңа берген турбайбы күтүп жүргөн кишиңди. Бул дүйнөдө жолдошуң, о дүйнөдө колдошуң, кошулат экен өзүңө гана Алмамбет гана жолборсуң. Ал сөздү айтып ажысы, бата кылды барысы, канжа кыптын Манасы, көңүлү өстү жетилип, көшүлүк бою чечилип, Алмамбет келип калгандай кашка тиш, калайыктан башка тиш, кашкайып чыгып алганы. Ошондо Манас кеп айтат: "Эй азаматтар" деп айтат. Бекер жатып 5 айча, эки жакка жылбадык, эркектин ишин кылбадык, айың менен ушактын айтылганын тыңдадык, айылдан карыш жылбадык, мылтыктын ичи дат болду, курс эмирген ат болду, көй кашалар аттанып, адырдан арка раталык, курбудан кулжа атталык, кубанычка баталык, деп ошондон Манас жанга санашын сагындык, жан билбеген катынга жакшы эле жатып кана багындык. Кыргыл чалмак кайгарысы, кырк чоронун арысы, аңылоонун эп көрдү, минер аттар шайлалуу, үстүгөн түркө жаптырган, аттарынын үстүнө алтындан соот тактырган, соот менен кыягы, жортулуучудай сыягы. Төрө Манас жолборсуң, 400 жигит жолдошу, күндө кийик атышты, күлкүгө мыктап батышты, аркар кулжа кулланды, атып алып жүктөтүп, саята берген желмаян, ошо каранарга жүктөтүп, медиан чөлүн бастеле, кайыпчынын назарын жаңыдан Манас аштеле. Кумбулактын белинен, дарат алган жеринен, кан Манаска табылган, кол башында сүргүчүк, анда бакай кеп атайт: "Айланайын Манасым, чым жүзүндө чөп чыккан жерде мындай табылбайт, кулагы куп көз көргөн элде мындай табылбайт, алакан жайып барбыз, коелуп атын кумайык, бул кумайык чоңойсо жолдош болор гана өзүң." Ошондо Манасың ала тоодой барбайган, ат үстүндө дардайган, сөлөкөтү көрүндү, ай менен күн тутулуп, караңгы түшүп калгандай, көлөкөсү көрүндү, кемип кеткен кыргыздын келечеги көрүндү. Колжогону колжасаң, капталынан бөлүнүп, кара чаарга булан, кошо колдоп камынып, анын үстүн карасаң, алып кара куш үстүнөн арбай табутун салыптыр. Ошо кезден Манас жандап гана алыптыр, колго алып дүрбүнү, ылдый көздөй сал деми, Алмамбеттин жолун гана карап тур демиң ой. Бул жерде айта турган нерсе, атайын ушул эпизоддон которуп берип коем. Бул эпизоддо атайын Манаска Алмамбет дос болуп келген эпизодду айттым. Анткени бул жерде достук фестивалы болуп аткандан кийин чет өлкөлүктөр менен кыргыздардын достугун арта берсин деген максатта ушул эпизодду сиздерге айтып бердим. I can explain also in English. I was performing the biggest epic in the world, Epic of Manas. So as you see, this is the way of performing.
we were performing the Epic of Manas. It's a short episode because Epic is too big. It can be performed for 2 days, for 3 days, for a month. Like, because as you know, it depends on the audience, because we have the audience who can listen the Epic of Manas for limitless. It teaches our history, culture, and tradition. And in the Epic of Manas, not only mentioned about the culture of Kyrgyz nation, it's also like includes the more than 113 nations name, because their culture, their traditions, how they live, where they live, and what kind of culture they had. And everything explained in the Epic of Manas. In other words, we can say Epic of Manas is the big encyclopedia. Now I just performed the short episode which calls like Manas has a friend from another country, Almanbet, and he was meeting with this person, and I was performing this episode to show the friendship of the Kyrgyz nation with the other nations. Thank you.